Күн сайын бакчадан же мектептен келген перзентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, кутман күнүңүздөр менен. Түз эфирде Биринчи радио жана Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду менен биргелешкен балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган Гений радио берүүбүздү баштайбыз. Албетте биз ар бир бала гений болууга мүмкүнчүлүгү бар, эгерде биз аларга толук шарт түзүп берсек. Бүгүн студиябызда ошо гений балдарыбызды айтсам дагы болот. Геометрия боюнча Иран олимпиадасынын жеңүүчүлөрү менен жана алардын мугалимдери болуп жетишкен ийгиликтер жөнүндө сөз кылабыз. Радио уктуруунун коноктору Абдирасулов Адилбек, Субанбаев Тамирлан жана 2 жашы генийибиздин мугалими Ишматов Мамат агай. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Саламатсыңарбы? Бир жолу радио берүүнү болсо мен Нурия Кийизбаева алып барам. Түз эфирдин байланыш номерлери 39 21 90 65 66 04 байланышка чыгып, кызыккан суроолоруңуздарды берип, жооп алсаңыздар болот. Алгач ушу Мамат агай, ушул олимпиада жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, ушул Иран олимпиадасы каякта өттү, ага канча өлкөдөн келип балдар катышты же кандай болду, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Геометрия боюнча Иран олимпиадасы 54 олимпиадасында 54 мамлекет катышты. Бул дистанционный олимпиада. Ар бир мамлекет өзүнүн мамлекетинде мектептер менен иштешип окуучуларга суроо берилет. Өздөрүбүз ушул олимпиаданы уюштурабыз. 54 мамлекеттен 6000ден ашык окуучу катышты. Биздин окуучулар да ийгиликтерди көрсөтүп, бул жолу бир күмүш, анан бир коло медаль алып келишти биздин окуучулар. Ошол биздин радио угуучуларыбызга ошо дистанционный деген жөндө айтып өтсөңүз, мисалы сиздер атайын ушул олимпиадага катышуу үчүн Иранга барган жоксуздар да? Ооба, Кыргызстанда жаздык. Кыргызстанда. Эми бул Кыргызстанда өзү суроолорду бир 50 мамлекеттен аябай күчтүү мугалимдер түзөт суроолорду. Ошол суроолор ар бир мамлекетке кийин жөнөтүлөт. Мисалы мен суроолор мага келгенден кийин мен окуучулар Газпромдо жазса болот эле, Сапат лицейдеринде жазышты окуучулар, 61 окуучулар жазышты. Өзү негизи каалаган окуучулар келип ошол олимпиаданы жазса болот. Ошо бул жыл 78 окуучу жазды Кыргызстандан. Кыргызстан боюнча 6-7 шаар катышкан. Ошо Кыргызстандан 6-7 шаар катышкан, э? Ооба, Сапат лицейдерине барып жазса болот эле окуучулар каалагандар. Ушул олимпиада канча жылдан бери өткөрүлүп келатат? 6 жылдан бери. 6 жылдан бери? Кыргызстанда 6 жылдан бери катышып келатат окуучулар. Биз 5 жол катышканбыз. 5-чи жол, да? Ооба, 5-чи жол. Ошо суроолорду баягы биз түзөбүз, биз даярдыктарды көрөбүз деп айттыңыз. Ошо кеңири токтосоз, биз дегенде аларга геометриядан берген мугалимдер киреби? Биз дедиңиз, ошо. Суроолорду 50 мамлекеттен мугалимдер, күчтүү мугалимдер, ошо геометрияны жакшы билген мугалимдер же профессорлор суроолор түзүп Иранга жөнөтүшөт. Ал жерде өзү комиссиясы ошол суроолордун арасында эң жакшыларын тандап, 7-8 класстарга башка суроолорду тандашат, 9-дар үчүн башка, 9-10 класстарга башка суроолорду тандашат, анан 11-12 класстар башка суроолорду берилет. Негизи бул Россиядан, Норвегиядан, Кытайдан, башка мамлекеттерден суроолор жөнөтүлөт ошол олимпиада үчүн. Ошол суроолордун арасында тандашат комиссия. Демек, ошо Кыргызстандын бүткүл булуң бурчунан мектеп окуучулар катышканга мүмкүнчүлүгү болуптур да, бул олимпиадага? Негизи болгон, бирок маалымат мүмкүн жеткен эмес көбүнө. Бирок негизи болот. Бирөө мисалы кызыкса, катышса болот өзү Кыргызстан боюнча. Мисалы кийинки жыл көбүрөөк окуучу катышса, мен оюмча жакшы болот. Ошол эле мектептерге барып биз катышабыз десе, ал жерде жок дешпейт. Бизде азыр баягы көптөгөн радио угармандарыбыз ушул олимпиадага балдарыбыз катышса деп ата-энелер, менин балам дагы ушул мугалимдерден билим алып, ушул олимпиадага катышып, медалдарды алып багындырса деген ой келип аткан болсо, сиздер менен кантип байланышып, ана бул олимпиадага катышса болот?
эми кийинки жыл бул олимпиада бекер, акча төлөнбөйт. Ошол үчүн менин оюмча биздин министерство маалымат берсе мектептерге, кийинки жыл ошо мектебине барып сураса болот менин оюмчачы. Анан биз менен байланышкан ошол лицейдерде бар маалымат, Сапат лицейдеринде. Ошо негизи министерство образования чалса билишет алар. Мен номердерим байланышкан номер берилет, билишет ал жерде. Рахмат. Мына ушул балдарды олимпиадага даярдоодо бир атайын бир кандай программаңар бар болсо керек э? Башка окуучулардан мындай сырткары да көңүл буруп турасыңар да. Өзү ооба даярдык болуш керек. Мисалы мектептеги программаны аябай жакшы билсе дагы андан тышкары бир дагы билим керек болот. Бул суроолорду чыгарыш үчүн. Ал үчүн интернетте сайттар бар, даярданган китептер бар жакшы. Ошол эле советский убакыттан калган китептер бар, Просолов китеби же Панарин китеби. Мугалимдер менен иштешип бирге чыгарышса болот. Мурунку жылда суроолорду чыгарганда пайдасы көп тиет. Негизи даярдык болуш керек. 8-класста баштаса жакшы болот менимче. Демек атайын программаңар болот экен да бул балдарды даярдоодо. Ооба, бизде 8-класста баштаса керек көбүнчө. 8-класста баштайбыз өзү даярдаганы. Кээ бирки окуучулар 7-класста башташы мүмкүн. Мисалы азыр биз өзүнүн окуучуларыбызды 7-класста баштап даярдаган баштайбыз. Ооба. 8-класста мындай оңой суроолорду чыгарыш мүмкүн. 9да көбүрөөк көңүл бурат. Өздөрүнөн сураса жакшыраак болот го. Жакшыраак болот э? Ошол Иран олимпиадасында мына жакында эле ошо геометрия боюнча олимпиадага катышып, биздин окуучубуз Абли Расулов Адилбек күмүш медалын алып отурат. Адилбекти куттуктайбыз бул ийгилигиңиз менен. Анан өзүң жөнүндө айтып өтсөң, кайсыл мектепте окуйсуң? Геометрияга эмне болуп кызыгып калдың? Мен Ошсема Кембридж лицейинин азыр 11-классында окуйм. Өзү эле мен Сапат лицейинде баштагыч класстардан эле баштап мен ата-энем окутуп келген. Мен олимпиадага көп агайлар бизди түртөт. Ошо олимпиадалар менен көп университеттерге, көп кесиптерге жетишсең болот деп. Мен ошолорго кызыгып, ар кандай информацияларды алып кызыгып баштагам. Геометрия бул мен өзү алгебра олимпиадчикмин, математикадан. Геометрия бул математиканын бир бөлүгү болгон үчүн ошо биз ошо олимпиадага катышканга укук алдык да. Ошого катышалы деп көрдүк, өзүбүздүн күчүбүздү сынап көрдүк. Мына айттың го ошо көптөгөн маалыматтарды өзүмө алып депчи. Ошол маалыматтарды сен кайсы булактардан аласың? Балким интернеттенби же балким окуу китептериненби? Биздин лицейлерде агайлар атайын башында бир-эки жума калганда айтып эскертип коюшат. Бир-эки жумадан кийин агайлар келип бизге лекцияларды өтөт деп. Ошондой лекцияларга киресиң же ошо бүтүрүүчү олимпиадчик агайларда байкелерибизден көп алар силерге багыт берип үйрөтүп көп багыттарды берген. Ошолорго кызыгып, кийин азыркы ошо байкелерибиздин ордуларын көрүп олимпиадага кирип баштаганбыз. Мына сен жогоруда айтып өттүң, байкелерибиз келип бизге көбүнчөсүн жардам берет деп. Мына былтыркы ушул Иран олимпиаданын дагы жеңүүчүсү бүгүн студиябызда конокто. Бул Субанбаев Тамирлан, саламатсыңарбы? Анан Тамирлан болсо ошо былтыр Иран олимпиадасында алтын медалын багындырып келген. Сиз ошо Тамирлан айтсаңыз, адилдерге кандайдыр бир ошол олимпиадага жеңилдик болсун деп кандай кеңештерди бересиздер? Я буду отвечать на русском, потому что с крымским у меня проблема. На самом деле мы с Адилем из одного года, получается. Мы оба 11 класса. Сейчас я учусь в Бишкекском лицее имени Чингиза Айтматова. До этого в 6-7 учился. Получается, мы с ним вместе с 8 класса занимались математикой. И поэтому я ему как таковой прям помощи не давал. Вот у нас были другие байкелер, которые нам помогали. Вот Бекжолоке, вот он в 2017 году взял бронзовую медаль. Садин Рубаке, он тоже в 2017 году взял бронзовую медаль на мировой олимпиаде по математике. То есть они нам помогали в большинстве случаев.
Сен ушу адилдерге же болбосо баягы кийинки дагы 2020-21 жылдарга катыша турган ошол олимпиадага балдарга кандай кеңештериңди айтып өтөт элең? Китептерди көп окула дейт белең же балким? Ну, мне кажется, то, что все зависит от желания. Если ученик хочет заниматься и хочет каких-то высот достичь, то как бы все ресурсы есть. В интернете можно просто поискать любые книги по олимпиадам и так далее. Также можно обратиться, вот, например, за помощью к своим учителям. Возможно, у них есть какие-то связи там, ну, с нашим лицеем и так далее. Также в 61-й школе, получается, сейчас проводят курсы по подготовке к олимпиадам. Ну, то есть все зависит от желания. Если человек хочет чего-то достичь, он по-любому этого достигнет. Демек кызыгуусу болуш керек экен, Адил, ошол айтсаң, ушул олимпиадага аябай катуу даярдыктарды көрүп даярдансаң керек. Ооба, биз 3 ай каникулда атайын биздин агайлар Казакстандан эксперттер чакырып, профессорлор чакырып 2 жума сабак алганбыз. Алар бизге ушундай бизге түрктарды үйрөтөт, кантип суроолорду чөзүш керек, кандай суроолорду көргөндө эмнелерди иштетиш керек дегендерди биз ошолордон сабак алып, анан кийин ушундай ийгиликтерге жеттик. Рахмат. Мамат агай, ушул негизи баягы Кыргызстанда окуучуларды дүйнөлүк олимпиадага даярдоого мындай шарттар түзүлгөнбү балдарды? Я тоже отвечу на официальном языке, да, на русском. Ну, если говорить об условиях, конечно, на данный момент каждый может подготовиться, скажем, найти материалы по интернету, но это на самом деле сложно самому учить. На данный момент вместе с Министерством образования мы пытаемся внедрить программу, чтобы мы могли более эффективно готовить учеников. На данный момент подготовки такой эффективно нет, на мой взгляд, но Министерство идет навстречу, надеемся, что сможем привлечь как можно больше учителей, чтобы вместе могли готовить учеников, чтобы и учителя знали, какие материалы нужно давать ученикам, чтобы ученики знали, какие книги надо учить, какие задачи решать нужно. Сейчас ведется работа в этом направлении. Да, вот. Анчалык деле шарттар түзүлбөсө деле мына биздин балдарыбыз барып алтын медаль, күмүш медалдарды багындырып келип атышат. Ага дагы балдарыбызга дагы рахмат. Сиз айттыңыз, бул окуучуларга мисалы үчүн иримдер түзүлгөнбү? Кружоктор болуп турабы, иримдер атайын ошо математика, геометрия багытындачы? Ну, наши ученики, получается, у них была программа. То есть, если мы говорим об общем положении в Кыргызстане, то условий мало, да? Если говорить о турецких лицеях САПАТ, то условия есть. То есть в каждой школе проходит отборочный тур в 8 классе. По результатам этого отборочного тура ученики попадают в специальный центр, где их готовят. То есть Адиль тоже, его готовили учителя специально. Тамерлан тоже получил подготовку в этих лицеях. На данный момент другие школы тоже пытаются внедрить. В 61-й школе есть своя подготовка, да? И много кружков тоже начинает появляться понемногу. То есть в некоторых школах есть подготовка. Вот в Сапате есть, в 61-й. Вот в школе, где я работаю, Келечек, мы пытаемся программу внедрить. То есть наши учителя тоже хорошо готовят. Атайын борборлорго келишет деп атпайсызбы? Ошо кайсы борборлорду айтайын дедиңиз? Специальный дедиңиз го? Специальный центр, но это у лицеев есть специальный центр в Бишкеке. То есть у них есть все условия, где они могут остаться, подготовить. Есть кружки в Бишкеке, куда можно записаться. Мы, получается, организуем, скажем, то, что мы говорили летом, да, мы организовали лагерь вот на Искуле в течение 2 недель. Приехал специалист из Казахстана, он нам помог, то есть поделился опытом, 2 недели там мы решили много задач. А таких отдельных центров, куда вы все могли идти, такого нет еще. Да. Ушул лагерге кайсыл жактан келип балдар катышты? Мисалы үчүн айыл жергесинен балдар келип катыша алса болот беле? На самом деле, да, все могли участвовать. То есть мы смогли убедить там многих учеников. Ну, те, кто представлял, скажем, Кыргызстан в Англии в этом году на международной олимпиаде, все 6 участвовали. А кроме них еще было 4 ученика вроде по математике. А по информатике было 12 человек. То есть, на самом деле, в этот лагерь могут попасть, если есть желание. Бул лагерьлер жыл сайын өткөрүлүп келеби? Ну, в этом году
В этом году этот лагерь в основном организовал Садир Агай, он преподаватель физики в лицее турецком. То есть ему удалось в этом году в первый раз это сделать. То есть на следующий год, возможно, вместе с ним еще удастся это делать. То есть в основном, мне кажется, его поблагодарить надо, что он смог убедить всех, учеников всех собрать. Да, вот физики помогли нам, получается. Сабыр Агай каякта эмгектенет? Сабыр Агай жөнүндө Садир Агай жөнүндө. Садир Агай, он у нас учитель физики в турецком лицее Сапат. Да, он там работает. Я работаю в другой школе, потому что не было. Түшүнүктүү. Урматтуу радио угармандар, ушу Гений радио берүүсүндө геометрия боюнча Иран олимпиадасына катышып, алдыңкы орундарга ээ болгон биздин гений деп да айтсак жаңылышпайбыз, окуучуларыбыз менен маек куруп жатабыз. Суроолоруңар болсо 39 21 90 65 66 04 номерлери аркылуу берсеңиздер болот. Баягы олимпиада жеңүүчүлөрүнө, мисалы үчүн 11 класста болуп атышпайбы азыр биздин окуучуларыбыз, анан ошол мектеп тарабынан болобу же жогорку окуу жайга тапшыргандабы кандайдыр бир жеңилдиктер каралабы? На самом деле олимпиада это, на мой взгляд, хорошая возможность именно поступить в университет. Вот если говорить про российские университеты, да, МФТИ, МГУ, университет именно Баумана, Физтех и многие другие университеты, то они организуют, скажем, математические олимпиады, университет. И получить хороший результат там это, возможно. То есть там не так, как у нас вот первое, второе, третье место, да, и 3 человека награждаем, и все. Они награждают по 50, по 100 человек. То есть на самом деле получить там вот это место, входите, вот, скажем, в топ-50, и у вас бюджетное место, скажем, в МФТИ. Это же очень хорошо. Если говорить про Европу и Америку, и азиатские страны, то медали на международной олимпиаде почти гарантируют то, что вы попадаете в этот университет. На бюджетной основе или нет, это тоже второй вопрос. Но есть очень хороший университет, который находится в лучшей сотне, да, университетов. И эти университеты на бюджетной основе принимают учеников. И среди наших, среди моих даже друзей были ребята, которые получили медаль и, получается, поступили в эти университеты. Например, Наньянг есть НУС в Сингапуре. В MIT поступали наши ученики и многие другие университеты, да? То есть это реально возможность, особенно в Кембридже сейчас. Это не на бюджетной основе, но почти на бюджетной основе можно поступить, если у вас есть медаль на международной олимпиаде. Вот. Мына бизде ошо Иран олимпиадасына 6-7 жылдан бери катышып келатыр да биздин балдарчы. Анан ошо 6-7 жыл мурун катышкан балдарыбыз кайсы жогорку окуу жайларга тапшырды, ошол жөнүндө маалыматыңыз барбы? Биз айтып кетсек, алар биздин байкелерибиз болгон үчүн Сайдинодур деген байкебиз, ал менин досум айтып кетти. Бронза алган, эл аралык олимпиададан. Ал азыр Германияда жүрөт. Ошол жакта билим алат, Кийин былтыркы 11 класс байкебиз бар, ал Ата Амирбек, ал дагы күмүш медаль алган. Ал азыр Гонконгдо топ 50-гө кирген университеттерде окуп жүрөт. Дагы көптөгөн байкелерибиз бар болушу мүмкүн. Көп эле медаль алган, алар азыр Кыргызстанда жок болгон үчүн биз алар менен сеттерден эле сүйлөшөбүз. Керкилер бир эки байкебиз Англиядан, керкилер азырынча Кыргызстанда иштеп жүрүшөт. Жакшы экен. Ошо Адил айтсаң, сен быйыл ошо 11 класс экенсиң, бүтүрүүчү класс. Анан ошо мектепти бүткөндөн кийин кайсы жогорку окуу жайга тапшырсам, ушул математика багытында эле кесипти тандайын деген оюң барбы? Ооба, мен азырынча декабрда бир университетке тапшырып көрөйүн деп атам, 2 университетке. Ал бирөөсү Гонконгдо, бирөөсү Кореяда. Эгер мен азыркы результаттарыма дагы бир жакында бир олимпиадалар болот Казакстанда. Эгер ошолордон жакшы болуп калса, анда Англияга дагы аракет кылам. Ошо? Жакшы, эң жакшы. Тамирлан, сиз болсо, сиз дагы ошо 11 классты бүтүп атыптырсыз быйыл. Анан кайсыл жогорку окуу жайга тапшырсам деп атасыз? Же сиз дагы Кыргызстанда калбай чет жака чыгып кетейин деген оюңуз барбы? Если честно, я начал заниматься олимпиадой из-за желания поступить в топ-университеты, в топ-мировые университеты. К декабрю я планирую уже подать 8 университетов, 5 из них в Америке, 2 из них в Гонконге, 1 из них в Корее. По специальности космический инженер. Получается,
Ну вот. Ошол Америкага деп атасыз, Гонконгко деп атасыз, анан ошол англис тилин, кытай тилдерин жакшы билсеңиз керек анда. Ну да, есть, ну я с 4 класса занимался английским языком. Меня родители отдали туда на курсы. Потом сейчас, получается, чтобы поступить в любой иностранный университет, нужно сдать некоторые экзамены. Например, два экзамена есть по английскому языку, это TOEFL и IELTS. Если их сдать, то, ну, если набрать какой-то балл, то вы уже, получается, проходите в группу, которая будет рассматривать на поступление в университет. Если вы хотите поступить в Америку или в Корею, то вам нужно будет еще сдать еще один тест, называется SAT. Получается, это тест по типу ОРТ, только для американцев. Там проверяют ваше знание английского и математики. Вот. Аябай жакшы экен. Мамат агай, кайрадан сизге кайрылайын суроо менен. Мисалы дистанциондук мындай түрдө өтүп атыптыр да бул олимпиада, мындай эч кандай Иранга барбайт экенсиздер, бул жактан өтөт экенсиздер. Анан ушул балдар алтын, күмүш медалдарын кандай алышты буларга? Жөнөтүшөт. Жөнөтүшөт, Ооба, жөнөтүшөт. Жөнөтүшөт. Сертификаттар да берилет. Сертификаттар да жакшы экен. Ошол сиздер ушул олимпиадага катышып, орундарды алгандыгыңыздарга бир-эки эле жума болуп калды. Анан баягы билим берүү министрлигинен, биздин өкмөт тарабынан сиздерге кандай көңүл бурулду? Мамат агай. Билим министрлиги ошо бизге чалып, ушул жака чакырып атпайбы? Кандай дейсиз? Ошо билим министрлиги бизди чакырып Жок, ал эми башка. Анан билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сиздерге грамоталар же бир башкача бир сыйлыктар берилдиби? Ал эми менин оюмча мындай окуучулар күнү мындай жылына 1-2 күн тандалат. Ошол күндө чакырып бериш мүмкүн. Грамота жок болчу. Демек азыр Тамирландан сурап көрсөңүз, өткөн жыл алтын медаль алган мисалы. Тамирлан, сенде кандай сыйлыктар болду? Ошону айтып берсең. Ну, на самом деле, как таковых прям грамот и так далее ничего мне не давали, но не давали. Азыркы сен билим алып жаткан мектептечи? Ну там получается, например, у нас каждый год есть какая-то традиция людей, которых взяли какие-то, достигли каких-то высот в олимпиадах там, или на каких-то соревнованиях по спорту и так далее. Их вывешивают на баннер там перед всем лицеем. Ну вот сейчас мое фото и моего одноклассника фото там лежит. Ой, стоит. Вот. Жакшы экен. Адил, сизге? Азыркы Ирандык олимпиада өтөт эле Кыргызстанда көбүнө билинбеген үчүн тарала элек, маалымат чет элек. Буга эми эле 5 жыл болду. Иншалла кийинки жылдардан баштап билим министерствосу да буга көп көңүл бурса керек. Бирок азырынча ушул максатта азыр ушундай радиолордон, ушундай телевизорлордон көбүрөөк рекламалар болуп атат, ушундай призерлорду чакырып. Ошо кийин биздин мектептерден бизге лицейибизге бюджеттерди да берет. Кийин досубуз айтып кеткен эле экос тең төрөткү лицейде болгон үчүн биздин да баннерлер илинген. Жакшы. Мамат агай, ошол биздин баягы бизге бөлүнгөн убакта кичине соңуна чыгып баратат. Анан ошо дагы алдыга койгон максаттарыңар, дагы деле ушул Иран олимпиадасына катыша беребизби? Ошол жөнүндө токтоп өтсөңүз. Биздин өзү бул жылдан баштап пландар аябай көп. Мисалы биз Россия менен сүйлөшүп, ал жердеги аябай маанилүү бир олимпиада болот. Эйлердин олимпиадасы. Россияда алда дистанционно бизде катышсак болот. Американский олимпиада болот. Республиканский аябай маанилүү олимпиада, ошондо өткөрөбүз. Шарыгиндин олимпиадасы бар геометрия боюнча. Өзү мындан мурунку жылдары окуучулар да билет, анчалык да көп олимпиадага катышкан мүмкүнчүлүк жок эле биздин окуучулардан. Эмне себептен? Себебин билбейм. Биздин шаардык олимпиада бар эле, район олимпиада бар, республиканский олимпиада бар депчи. Ошол жетиштүү деп эсептеген мүмкүн мурунку жылдары. Биз түшүндүрдүк. Мисалы Казакстандагы же Россиядагы окуучулар жылдын ичинде 20 олимпиадага катышкан мүмкүнчүлүк бар. Ошол үчүн бул жылдан баштап туруп биз дагы ошол олимпиадалар менен сүйлөшүп,
айтып, мисалы мен да өзүм катышкам олимпиадага Германияда окуганда. Түшүндүрүп биз ушундай олимпиадаларды уюштурубуз келет деп сүйлөшүп, ошо көп олимпиадаларды алып келебиз ушул жыл. Мисалы ошол эрлердин олимпиадасы 100% болот. Турнир городов өткөзөт эле мурун Бишкекте эле, бирок биз азыр башка шаардарда өткөргөнү мүмкүнчүлүк бар да биздечи. Ошо американский олимпиада болот. Ошо бул жылдан баштап менин оюмча көбүрөөк олимпиадага катышкан мүмкүнчүлүк болот окуучулардын. Эми маалымат керек болсо, ошол билим министрлик менен байланышта мектеп менен да байланышкан мүмкүнчүлүк бар. Сиз менен кантип байланышса болот? Телефон номериңизди айтып койсоңуз биздин радио каармандарга. Менин телефон номерим 550 73 87 30. Ошол номерге чалсаңыз, мен ошол олимпиадалардын календарин жөнөтүп, көбүнчө бул олимпиада 90% бекер, акчасыз. Ошон үчүн катышкан мүмкүнчүлүк бар, көп окуучулар катышса жакшы болот. Бардыгына, демек рахмат. Адил, сиздин пландарыңыз? Ошо мен азыр декабрда английскийге тапшырам, анткени көп университеттерде эле английский талап кылат. Ал английскийди бүтүргөндөн кийин, ошо декабрдын аягында биздин агайлар Россиядан мугалимдерди чакырайын деп атат. Ошондой лагерге барсам керек. Ал лагердин максаты январдын башында бизде Казакстанда олимпиада болот, Жатковский деген. Ошо Жатковский деген олимпиадага катышуу максатында ал жака дагы отборлор азыр декабрда башталат. Ошо отборлордон өткөндөн кийин анан кийин ошо областной республиканскийлер башталат. Ошо областной республиканскийлер бүткөндөн кийин мен орто менен деле кетем го дейм. Рахмат. Темирлан, сизге? Ну, как я и сказал, я сейчас практически полностью готовлюсь к поступлению в университеты. После сдачи экзаменов тоже вот планирую, вот, так же, как Адиль сказал, съездить на вот этот лагерь, который будут организовывать наши учителя. А после этого, планирую заняться репетиторской деятельностью, потому что, в лицее, получается, много ребят с 7-8 классов, которые хотят заниматься математикой, и меня администрация попросила начать проводить им уроки. Бул аябай жакшы ийгилик экен. Бизге бөлүнгөн саат дагы чыгып калды. Окуучуларыбыздын арасында Адил менен Тамирландай болгон акылдуу балдарыбыз көбөйө берсин демекчибиз. Кайрадан түз эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.